Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк окуу жайлар тарабынан берилген дипломдорду текшерүү иштери улантылып жатканын билдирди. Мында 30га жакын жогорку окуу жайлардын дипломдору текшерилип, айрым окуу жайлардын 28 диплому жасалма болуп чыккан. Диплому жасалма болуп чыккан окуу жайлардын арасында Ош мамлекеттик университетинин аты аталды. Аталган окуу жайга бул тууралуу кайрылганыбызда буга чейин өз алдынча кызматкерлердин дипломдорун текшерүүдөн өткөргөн учурда эч кандай жасалма документтер аныкталбагандыгын айтышууда. УКМК тарабынан аныкталган дипломдор буга чейин болушу мүмкүн же өздөрү билип тапшыргандар болушу ыктымал. Андай дипломдор чыккан жок. Менимче ал дипломдор баягы өзүлөрү сезип, билип, жалган экенин сезгендерди тарабынан тапшыргандардын арасындабы деп ойлоп атам. Себеби биз учурда ушул башталгандан бери, компания текшерүү башталгандан берки дипломдорубуздун арасында андай чыккан жок. Албетте биз мындай 85 жылдык тарыхта бир мындай жасалма дипломдордун арасынан экөө чыгып калыптыр деген өкүнүчтүү, бирок эгер андай азыр иштеп аткандарыбыздын жумушка кабыл алынган, биздин өзүбүздүн профессор окуучу жамааттын ичинен чыккан болсо, эми баягы текшерүү чаралары көрүлөт да. Ал эми Ош технологиялык университети да жасалма дипломдун аныкталганын четке кагат. Окуу жайдын берген маалыматы боюнча бир жасалма диплом окуу жайга тиешелүү эмес дейт. Жасалма дипломдор боюнча УКМК тарабынан запрос келген бизге. Биз жооп бергенбиз. Андай диплом, андай сериядагы диплом берилген эмес. Ошол жылдагы бүтүрүүчү мындай окуган эмес деген справканы биз бергенбиз, маалым катчы. Бизде дипломдор өзү негизи Бишкек тарабынан жасалат. Басмаканалар Бишкек тарапта болот. Анан кандай диплому болсун, келсе биз бар же жок деп жооп беребиз. Анан бул кайсы дипломге кандай болуп экенин билбейм, бирок точно маалыматым, так маалыматым жок. Бирок бизден жок деп жооп бергенбиз. Ал арада активисттер УКМК тарабынан жасалма документтерди аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер жакшы көрүнүш экендигин айтып чыгышты. Бул көрүнүш 30 жылдан берки окуу жайлардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасынан кабар берет. Ушул күнгө чейин ар бир окуу жай ар кандай түрдө дипломдорду берип келсе, эми мындан ара мыйзамсыздыкка бөгөт коюлат. Аны менен катар өз ыктыяры менен дипломдун жасалмалуулугун моюндагандарды дагы мыйзам чегинде чара көрүш керектигин белгилешет. Алып өз ыктыяры менен тапшырып аткан учурлар болуп атат. Аларга чара колдонулбайт деген түшүнүктү берип атышпайбы азыр маалыматта? Бул деген сөз. Дагы мыйзамсыз диплом алып, дагы мыйзамсыз иштеп, айлык алып, өзүнүн жашоосун өткөрө берсин дегенге жол ачып атышат да. Bunday көрүнүштөргө так катуу чара колдонуп, алардын мыйзам чегинде жоопко тартыш керек. Сот органдары, бийлиги, күч органдары бардыгы багындай көргөзүшкө. Мына жараксыз, мыйзамсыз диплом алсаңар, силерге дагы ушундай күндөр насип этип калышы мүмкүн деген сөз болот да. Анан ошол дипломдорду мыйзамсыз берген мекемелер дагы, жеке окуу жайы, мамлекет окуу жайлар дагы бул көрүнүштөргө өздөрүн тыйып, акча өзүнүн нақшысын дагы тыйып, анан ушуга окшогон билимсиз дипломду сатып алган кызматкерлерден айрылабыз да. Шаар тургундарынын көпчүлүгү УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштерди колдоорун айтып, мыйзам баарына бирдей болушу керектигин үлгүсүн көрсөтүп жатат дешет. Ошол эле учурда буга чейин аныкталгандардын арасында жогорку кеңештин депутаттары, мугалимдер, мэрлердин дагы дипломдору жасалма экендиги айтылган. Чындык бар үчүн текшергенде чыгып атышат да. Притом ушул аң сезимдүү адамдыр. Анан ошону бекитип коюшуп, жашырып коюшуп, кызмат өтөп аткандар. Булар эми туура эмес. Элге үлгү көрсөтүүнүн ордуна жакшынакай кадрлар көбөйсүн деген аттуу баштуу адамдардын кылганы мага аябай терс көрүнүш. Бул жакпайт. Анан ошол эле диплом берип аткан агайларга, ученыйларга, ушуну бергендерге берип аткан учурда кандай ой менен беришет? Диплом деген бул окуу билимибиздин жыйындысы да. Эгерде андай диплом болбосо иштегенге вообще уруксат эмес. Биз ага кошулбайбыз. Текшерилиш керек. Туура эле көз караштамын. Мынтип текшербесе, биздин өлкөбүздү текшербесе, анда башаламандык болуп кетет го. Билим бардык тармактарда башаламандык болот. Ошондуктан текшере бериш керек. Мен туура көз караштамын. Обязательно текшериш керек. Специалисттер өзүнүн ишин кылыш керек да. Азыр дипломду действительно эшитип атабыз да. Сатып алды. Специалисти жок. Керек да бу нарса. Обязательно керек, менимче. Бардыгына тегиз бирдей болуш керек. Мыйзам бардыгына бирдей болуш керек. Мыйзамдын алдында бардыгы тең болуш керек. Тандалма болбош керек болгончу.
УКМК жогорку билими тууралуу документтерди мыйзамсыз даярдоо, жасалмалоо жана пайдалануу кылмыш жоопкерчилигине алып келерин жана жарандын мамлекеттик кызматты мыйзамсыз ээлегенин натыйжасында келтирилген зыяндын орду толтурууларын эскертти. Жогорку билими боюнча жасалма документтерди колдонгондорду ыктыярдуу түрдө улуттук коопсуздук органдарына кайрылууну сунуштайт. Аталган адамдар кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат жана анонимдүүлүккө кепилдик берилет. Айымкан Исрал кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.